11 каналынын түз эфиринде жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы. Студияда Рахматулла Кудайбердиев. Саламатсыздарбы? Алгач программанын кыскача мазмуну. Куралданган кафеге кол салгандар изделүүдө. Кылмышкерлер асманга ок чыгарып, кассадагы 100 000 сомду урдап кетишкен. Amnesty International укук коргоо уюму Дамастын жанындагы аскердик түрмөдөгү кыйноолор менен жазага тартууларды иликтеп чыкты. Уюм 4 жыл ичинде 5000ден ашык адам сотсуз өлүм жазасына тартылганын жазууда. Түркмөнстанда болсо азык-түлүккө болгон баа жасалма түрдө төмөндөтүлүүдө. Соодагерлер президенттик шайлоонун алдында коюлган мындай талапка нааразычылыгын билдирүүдө. Эми бул кабарларга кененирээк токтолсом. Программаны жергиликтүү кабар менен баштаса, куралданган бет кап кийген адамдар Бишкектеги Цыйсян кафесине кирип келип 100 000 сомду урдап кетишти. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык 6 февраль күнү кечинде кафеге кирген куралчан 4 адам асманга ок чыгарып, кассада болгон каражатты алып жашырынып кетишкен. Милиция 43 жолу ок атылганын тастыктап, бирок октун гильзалары табылган эместигин билдирүүдө. Учурда кылмышкерлерди аныктоо жана тактоо иштери жүрүп жатат. Башка темалардан Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттеги КСДП фракциясынан жаңы депутат Айнура Осмоновага мандат тапшырды. Ал өткөн аптада Түндүк электр ишканасынын башкы директор болуп тайындалган эл өкүлү Искендер Кадыркуловдун ордуна келди. Осмонова КСДПнын тизмесинде 48-катарда турган, анын буга чейин банк тармагында иштегени резюмесинде көрсөтүлгөн. Осмонова экономика жана юриспруденция жаатындагы 2 жогорку билимдин ээси. Эл аралык жаңылыктардан Amnesty International укук коргоо уюму Дамастын жанындагы Сириянын Седная аскердик түрмөсүндөгү кыйноолор менен жазага тартууларды иликтеп чыкты. Уюм 2011 жылдан 2015 жылга чейин абакта 5000ден 13 000ге чейин адам сотсуз өлүм жазасына тартылганын жазды. Мындай бүтүн абактын мурдагы кызматкерлеринин көрсөтмөлөрүнүн негизинде жана мурда бул түрмөдө камакта жатып чыккан жарандарды сурамжылоонун жыйынтыгында келип чыккан. Укук коргоо уюмунда 2015 жылдын декабрь айынан кийинки түрмөдөгү жазага тартуулар жана кыйноолор боюнча далилдери жок, бирок азыркыга чейин ал жакка кармалгандар жеткирилип жатканы кабарланууда. Укук коргоочулар эл аралык коомчулукту аталган түрмөдөгү кыйноолорду жана жазага тартууларды калыс иликтеп чыгууну чакырууда. Түркмөнстанда болсо президенттик шайлоо алдында бийликтегилер азык-түлүккө бааны көзөмөлдөөнү күчөттү. Ашкабаттагы базарларда соода кылгандар салык кызматкерлери келип, бааны төмөндөтүүгө милдеттендирип жатканын билдиришти. Мисалга 1 килограмм сабиздин өздүк баасы 7 манат болсо, анын баасы 5-4 манат деп көрсөтүлгөн. Өлкөдө ири саясий иш-чаралардын алдында бааны төмөндөтүү тажрыйбасы көп колдонулуп келет. Эске салсак, 12 февралда Түркмөнстанда президенттик шайлоо өтөт. Анда талапкерлердин койгондордун сап башында учурдагы президент Гурбангулы Бердимухамедов да бар. 11 каналынын түз эфиринде жаңылыктарды улай, программанын кийинки бөлүгүндө бул темаларга кайрылабыз. Миграция кызматы быйыл Орусиянын кара тизмесинен 40 000 жаранды чыгарууну көздөөдө. Аталган тизмеде 100 000ден ашык кыргызстандык бар. Шаарларда мэрди тандоо чоң машакатты жаратууда. 2 ай мурун жергиликтүү кеңешке болгон шайлоонун өткөнүнө карабай, кеңештин регламентин аныктоо, төрага жана анын орун басарларын шайлоо улам создугуп жатат. Кыргызстандык шахматчы Тагир Талайбеков Москвада өткөн эл аралык мелдеште 2-чи орунду камсыз кылды. Ал өзү окуган университет атынан мелдешке катышкан. Программабызды улантабыз. Орусиянын миграция башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө 116 000 кыргызстандыкка аталган өлкөгө кирүүгө тыюу салынган. Алардын жарымына өлкө аймагына кирүүгө убактылуу чектөө коюлган, калгандары соттун чечими менен мекенине депортацияланган. 2017 жылы кара тизмеден 40 000 жаран чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдаралиев маалымдаган. Бүгүн бизде конокто аталган кызматтын төрагасынын орун басары Алмазбек Асанбаев. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Быйыл 43 000 кыргызстандык кара тизмеден чыгат деп жатасыздар. Миграция кызматы бул ишти кантип иш жүзүнө ашырат? Бизде болгон маалымат боюнча, бизде болгон тизме боюнча акыркы жылдын сандарында кара тизмеде 110 000ге төмөндөгөнүн биз маалымат алдык.
Ошонун ичинен эң биринчи киргендер бул 2014-жылы 3 жылдык мөөнөт менен жабылгандардын тизмелерин биз аныктап чыкканбыз. Кайсыл жылда кирген, канчалык мөөнөткө жабылган, эмне себептер менен жабылган бүт маалыматты биз кайрылган жарандарга берип жатабыз. Ошол тизменин анализинен келип чыккан 2014-жылдан баштап 3 жылдык мөөнөткө жабылган адамдардын саны 44 миңдин тегерегиндеги сан. Демек булар 3 жылдык мөөнөтү бүтүп жатат. 3 жылдык мөөнөтү бүткөн соң кара тизмеден чыгарылып, ошол Россияга кайрадан киргенге мүмкүнчүлүктү алышат. Ал эми чет элде эмгектенген кыргыз мигранттарынын негизги көйгөйлөрүнүн бири өз укуктарын билбегендиги, ал иштеген өлкөнүн миграциялык мыйзамдары тууралуу кабардар эместиги болуп жатпайбы? Мындан улам Манас жана Ош аба майдандарында, ошондой эле темир жол жана автобекеттерде маалымат берүүчү терминалдарды орнотуу каралып жатыптыр. Анын ишке кандайча ашат, анан барды болуп канча терминал орнотулат? Эң элге жетимдүү кылып маалымат берүү ошол чыгып аткан борборлордо, чет өлкөгө чыгып аткан пункттарда маалымат болсо жетиштүү болот экен деген жыйынтыкка келип, бүгүнкү күнү 2 терминалды биз сатып алдык. Бул эл аралык миграция кызматынын жардамы менен алынган жабдуулар. Муну биздин борбордук маалымат берүүчү борборлорго бирөөсүн Бишкекте, бирөөсүн Ошко койдук дагы. Ал жерде Евразиястын алкагында кандай эрежелер менен жүрүү болот, чет өлкөдө жүргөндө кыйынчылык болсо кандай байланыштарга чыкса болот, ошол эле башка мамлекетке чыгып атканда, айрыкча Россияга чыгып атканда ал жака кирүүгө мүмкүнчүлүк барбы же тоскоолдук турабы, бүт маалыматты ошол бүгүнкү күнү атайын тиркеме иштеп чыкканбыз. Бул мобилдик телефондо иштеп жатат. Ошол эле тиркемени биз мындай чоңураак экранга аэропортторго коюп, ошол жерден түз маалымат алууга мүмкүнчүлүктү даярдап жатабыз. Биз ошол март айында дагы 10 терминалды алып, аэропорт Манас, Ош аэропорт, автобекеттерге жана мүмкүн чек араларга атайын сүйлөшүүлөр болуп өттү. Чек ара кызматы менен алар каршы эмес. Атайын пункттарды көрүп, эл аралык пункттарды, ошол 10 терминалды биз жакын арада жайгаштырган жатабыз. Бул дагы ошол кошумча чыгып бараткан адамга маалымат алууга мүмкүнчүлүктөр түзөт кеңирээк. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин жарандары жыл башынан тарта милдеттүү медициналык камсыздандыруу кызматын пайдаланууга мүмкүнчүлүк алышты. Эми кыргыз мигранттарынын медициналык кызматтарга жетүүгө жеңилдик жаралганы кабарланып жатат. Айтсаңыз, медициналык жардам алууда мигранттарда жана алардын үй бүлөлөрүндө кандай укуктар бар? Евразиялык биримдиктин алкагында болуп жаткан бул иш-чаралар Россия тарабында жакында эле өздөрүнүн ички мыйзамдарына ошол биздин келишимдеги жоболорду имплементация кылуу жөнүндө бир топ кеңири маалымат булактардан айтылды. Бул жумуш ошол келишим негизинде алкагында болуп жаткан жумуш. 98-чи беренеге жараша Евразиялык биримдиктин келишими боюнча бүт жарандар жана алардын үй бүлөлөрүнүн мүчөлөрү ошол барган мамлекетте эгерде эмгектенип жатса, эмгек келишими бар болсо, сөзсүз түрдө ОМС деген обязательное медицинское страхование камсыз болууга мүмкүнчүлүк берилет деген жобо бүгүнкү күнү ишке ашып атканын биз күбө болуп турабыз. Ошол өзү дагы ар бир мамлекет өзүнүн мыйзамдарына да өзгөртүүлөрдү киргизип жатат. Эгерде биздин жарандар эмгектенип, мыйзамдуу түрдө келишим түзүп ишке кирген болсо, анда сөзсүз түрдө ошол төлөмдөр берилип, медициналык тармактан камсыз болууга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бул эрежени сактоо үчүн кайрадан айтып кетейин, эмгек келишими сөзсүз түрдө мыйзамдуу түзүлүш керек. Ошондо бул камсыздоону колдонууга мүмкүнчүлүктөр бар. Рахмат сизге убактыңызды бөлүп биздин студияга келип бергениңиз үчүн. Биздин суроолорубузга мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары Алмазбек Асанбаев жооп берди. Биз программабызды улантабыз. Орусиянын Астрахань облустук соту кылмыштуулукту жашырган жергиликтүү жаранды айыпка жыкты. Маалыматка ылайык, Улукбек Гафуров аттуу адам өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган террордук уюмга мүчөлүккө өткөн кыргыз жараны тууралуу айткан эмес деп айыпталды. Ага 70 000 рубль төлөө милдеттендирилип жатат. Эске салсак, кыргыз жараны деп кабарланган Равшан Акбаров 2015-жылы ислам мамлекети террордук уюмуна мүчө болгон деген айып менен 8 жылга эркинен ажыратылган. Орусияда болсо кылмыштуулукту жашыргандар боюнча жаңы мыйзамга өткөн жылы Орус президенти Владимир Путин кол койгон.
Программабызды улантабыз. Жергиликтүү кабарлардан айрым шаарларда мэрди тандоо чоң машакатты жаратууда. 2 ай мурун жергиликтүү кеңешке болгон шайлоонун өткөнүнө карабай, кеңештин регламентин аныктоо, төрага жана анын орун басарларын шайлоо улам создугуп жатат. Эгер төрагаларды тандоо улам жылдырыла берсе, Боршайком шаардык кеңештерде мөөнөтүнөн мурда таратыларын айтууда. 11 каналдын кабарчысы Айгерим Жаныкул шылтоосу көп болуп жаткан шаардык кеңештеги оюндар тууралуу кеп салат. Айгерим, айтсаңыз, кала башчысы жок болуп жаткан кайсы шаарлар экен? Рахмат, мэрди шайлай албай жаткан шаарлар 7 болуп саналат. Кадамжай, Кант, Айдаркен, Карабалта, Кемин, Ташкөмүр жана Чолпон Ата шаарлары. Эң башкысы себеп буга кворум жок деген жүйө келтирилүүдө. Мындан тышкары Жалал Абад менен Таластагы шаардык кеңештин төрагалары дагы тандала элек. Таласты айта турган болсок, бул жакта депутаттар улам жыйынга кечигип келгендигине байланыштуу жана ушундай шылтоолор менен төраганы шайлоо улам барган сайын создугуда. Бир эмес 4 жолу жыйынга чогула алышпады бул депутаттар. Мындан тышкары Жалал Абад шаардык кеңешинде болсо айрым экинчи тарап, тактап айтканда сотко кайрылган эң биринчи шаардык кеңештин жыйыны мыйзамсыз өттү деген жүйө менен. Ошондуктан соттун чечими чыкса, эгерде мыйзамсыз болду деп тапса, анда кайрадан депутаттар шайланышы мүмкүн. Мен азыр ошол жогоруда белгилеп өткөн шаарларда канча мандат каралган, анан кайсы фракциялар экендиги туурасында маалыматты билүү үчүн төмөндөгү инфографиканы көрүүнү сунуштайм. Шаардык кеңешке төрага жана мэр шайланбай жаткан айрым шаардык кеңештер. Айдаркен шаардык кеңешинде жалпысынан 21 мандат каралган. Бул мандаттар төмөндөгү партияларга таандык: КСДП Кыргызстан, Республика Ата-Журт Мекенчил, Өнүгүү Прогресс, ал эми мэрлик кызмат кылуусу социал-демократтар партиясы Абдыразак Козубаевди сунуштоодо. Кадамжай шаардык кеңеши жалпысынан 21 мандат. КСДП Республика Ата-Журт, Кыргызстан, Ата-Журт Мекенчил партияларына таандык. Карабалта шаардык кеңешинде болсо жалпысынан 31 мандат бар. Бул мандаттар КСДП, Эламан, Республика Ата-Журт, Акшумкар, Кыргызстан партияларына таандык. Карабалтанын мэрлик кызматына болсо социал-демократтар партиясы Данияр Шабдановду көрсөтүүдө, Акшумкар болсо Кубанычбек Жамболотовду түртүүдө. Кемин шаардык кеңешинде болсо жалпысынан 21 мандат бар. Мэр болууну каалагандар Иманкулов, анан азыркы мэрлик кызмат аркалап жаткан Талабек Досов талапкер. Ташкөмүр шаардык кеңешинде болсо жалпысынан 31 мандат. Мэрлик кызматка 3 талапкер атсалышууда. Социал-демократтар партиясы Шамшарбек Чойбековду, жекешкер Тимур Колоев сунушталууда. Ал эми Өнүгүү Прогресс болсо Шайлообек Кубатбековду көрсөтүүдө. Чолпон Ата шаардык кеңешинде болсо жалпысынан 21 мандат. Бул мандаттар Табылга, Республика Ата-Журт, КСДП, Улуу Кыргызстан, Кыргызстан партияларына таандык. Айгерим, бирок улам мэр жана төрага шайланбай создуга берсе, кандай чара көрүүлөрү жазылган? Тиешелүү мыйзамда бул учурда кандай жолдор менен чечилүүсү керек экен? Ооба, жергиликтүү кеңеш туурасында мыйзам бар эмеспи? Ошол мыйзамда эгерде мэр шайланбаса, 2 жолу төрага да шайланбаса, анда кайрадан депутаттар кийинки шайлоого катышуу укугунан ажырайт. Же болбосо мыйзамга ылайык жогорудагы шаардык кеңештерде кайрадан шайлоо өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясы президентке кайрылмакчы жана президент өзүнүн чечимин чыгарат. Тактап айтканда, төрага шайлоо улам кийинки калып жатышы бул мыйзамга каршы келбейт. Анан дагы бир нерсени айта кетейин, эми эле инфографикада көрсөтүлгөндөй Карабалта шаарынан 2 талапкер көрсөтүлүп жатат, бирок ошо талапкердин бирөөсү бул рет 3-чү рет мэр болууну каалоодо, бирок бүгүн эле ошол Карабалтанын айрым жашоочулары маалымат жыйын өткөрүшүп, аларды жактаган болсо, ошол учурда юрист бул адамга карата кылмыш иши козголгондугу туурасында мындайча маалымат менен бөлүштү. Азырынча бул деген Шабданов Данияр сотто болуп аткан процесстерди препятствовать этип, объективный кароого препятствие кылып, ошону мыйзам ченге каратыра албай атат да. Бул деген ошонун далилдеген факты Верховный соттун постановлениясы менен 2 приговор, оправдательный приговор чыгыптыр районный соттордо. Ошо районный соттордун туура эмес Верховный соттун эмес чечими менен табылып, аракеттеринде
на самом деле эме тиги кылмыш иштери бар экенин көрүп кайра жаңы кароого жөнөтүлгөн да. Бирок ошол кала башчысын тандоо жана төраганын ким болоорун аныктай албай жаткан партиялардын аракеттери негизи кандай болууда? Албетте бул эң башкы суроо болсо керек. Ошол шайлоого атсалышып жаткан партиялар жетекчини шайлоодо жыйынга келбей калышы, же болбосо ар кандай шылтоолор менен өзүнүн добуштарын бербей жатышы, өз ара бир партиялардын ичиндеги соодалашуу деген сөзүн серепчилер айтышууда. Жергиликтүү кеңештер боюнча серепчилердин пикиринде ошол депутаттардын арасында жеке ишкерлер дагы бар, банк жетекчилери, жеке ишканалары бар адамдар дагы бар. Айтор биз күтүп жаткан президенттик шайлоонун утурлай дагы ар бир партия өзүнүн позициясын бекемдөө максатын көздөгөнү бул жерде жашыруун эмес дешет серепчилер. Мен айта кетчү нерсе, кечээ 6 февралдан тарта ошол шайлоонун жыйынтыгы чыкпай жаткан, же болбосо мэрди тандай албай жаткан партиялардын ар бирине акыркы жолу шанс, же болбосо мүмкүнчүлүк берди. 22 февралга чейин ошол жогоруда мен санап өткөн 7 шаарда кайрадан мэрди шайлоо боюнча өзүнүн мөөнөтү белгиленди. Эгерде бул учурда дагы мэр шайланбай, шаардык кеңештин төрагасы тандоо болбой калса, анда бул шайлоо өттү деп табылбайт. Мендеги маалыматтар. Рахмат Айгерим, мэр менен шаардык кеңешке болгон төраганы шайлай албай жаткан айрым кеңештердеги жыйындар туурасында кесиптешим Айгерим Жаныкул баяндады. Чыгарылышты спорт жаңылыктары менен жыйынтыктасак, кыргызстандык шахматчы Тагир Талайбеков Москвада өткөн эл аралык мелдеште 2-нчи орунду камсыз кылды. Шахмат боюнча студенттер арасындагы топтук мелдеште мекендешибиз өзү окуган Орус мамлекеттик диний тарбия, спорт, жаштар жана туризм университетинин атынан катышкан. Биринчиликти болсо Урал мамлекеттик университети жеңип алса, коло медалды Саратов университети ээледи. Сиздер 11 каналдан түз эфиринде жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Күнүңүздөр кунак улансын. Саламатта калыңыздар.